Октябрь айында Россия Федерациясынын Сибирь федералдык округундагы Алтай крайынын борбору Барнаул шаарында Азиянын жаш лидерлеринин форуму өттү. Бир жумага созулган иш-чарага континенттин 14 өлкөсүнөн 50дөн ашуун катышуучу келген. Жаш экендигине карабай, өз тармагында ийгилик жараткандарды Алтай мамлекеттик университети тосуп алды. Саамалыктын алкагында семинарлар, конференциялар, ачык сабактар, тарыхый шаардын өзгөчөлүктөрү жана табияттын кооздугу менен музейлерге саякаттагы камтылган. Анда сөз башынан болсун. Баса, саамалыктан мурда Алтай крайы жана анын борбору Барнаул шаары тууралуу дагы кыскача айта кетейин. Алтай крайы жогоруда айтылгандай эле Россиянын Сибирь федералдык округунда. Эки миң 18 жылдагы статистикалык маалымат боюнча калкынын саны 2350 миңден ашты. Аянты болсо 167.996 километр квадрат. Демек, Кыргызстандан дээрлик 20 миңге кичирээк. Россиядагы Новосибирск, Кемерово облустары, Алтай республикасы жана ошондой эле Казакстандын Чыгыш Казакстан жана Павлодар облустары менен чектешет. Аймак 1937 жылдын 28 сентябрында түзүлгөн. жылы анын аймагынан Тоолуу Алтай автономиялуу облусу бөлүнүп чыгып, кийин республика болду. Мындагы калктын дээрлик 94% орустар болсо, андан сырткары немец, украин, казак, армян, татар, белорус, алтай жана кумандинистер дагы бар. Алтайда жеңил жана оор өнөр жай ишканалары менен айыл чарбасы өнүккөн. Туризм дагы приоритеттүү багыттардан болгондугуна карабай, биринчи эки тармак негизги бюджетти түзүүчүлөр. Алтайдын табияты бир жагынан албетте жарым-жартылай Сибирди туюндургандыгына карабай, Кыргызстанга деле окшош десек болот. Анткени 4 мезгил дагы кезеги менен бирдей келип, айыл чарбасынан мол түшүм алууга ыңгайлуу. Айтор Алтай тууралуу кызыктар азырынча ушулар. Азиянын төрт бурчунан келгендердин сапары Барнаулдун тарыхый борборунан башталды. Мен турган жер Барнаул шаарынын тарыхый борбору. Дегеним, Октябрь революциясына чейин мына ушул жерде алгач Барнаул шаарынын базарный деген аянты болгон. Андан кийин Октябрь социалисттик революциясынан кийин бул жер ошол окуялардын урматына эркиндик аянты деп айтыла баштаган. Анын далили катары бул жерде мурдагы Алтай округунун
администрациясы турат. Ал эми бул жерден дагы бир 200 метрден кийин кадимкидей эле тоо башталат. бир миң 730 жылдары аймактагы кен байлыктарды, тагыраагы күмүштүн ири запасын казуу максатында Россиянын башка аймактарынан жашоочулар келип, алгач чакан гана конуш уюшулган. Андагы күмүш заводунда иштегендердин саны өсүп олтуруп, 1771 жылы Барнаулга шаар статусу берилген. Ошондон тарта анын расмий тарыхы жазылып баштайт. Токой менен тоолордун арасындагы шаардын ушул жерде түзүлүшүнө албетте Оп дайрасынын жакындыгы. Ага да алдыда сапар алабыз. Баса мындагы курулуштар Барнаул шаары башынан эле архитектурага өзгөчө маани берип, имараттарды пландуу жайгаштыргандыгын далилдеп турат. Ошол эле учурда арадан 3 кылым өткөндүгүнө карабай, башкы калыбында сакталуу. Ал эми шаар аралап эл ташыган трамвайлар болсо, Совет доорун эске салат. Айтор Барнаул пайда болгондон берки падышанын заманын, аны кулаткан Совет доорун жана бүгүнкү күндөрдү бир жерге топтогон десек жарашат. Бүтүндөй Азиядан келген жаш лидерлердин сапары андан ары шаардын четиндеги Нагорный паркында уланды. Ошентип биз келген дөөнүн дагы чокусуна чыктык. Ал Нагорный парк деп айтылат экен. Артымда кадимки биз орус адабиятынын классиктеринин чыгармаларында окуп жүргөн Оп дайрасы. Ал эми бул жерден Барнаул шаары кадимки алаканга салгандай эле көрүнөт экен. Ал эми аба ырайы Кыргызстандагы кадимки балыкчыны элестетет. Шаар абдан жакшы экен. Алтай аба ырайы биздин багыбызга аябай сууктап келдик эле, аябай жылуу экен. Бизге абдан жагып атат. Бул биздин баягы тарыхый мекенибиз да. Ошого абдан кубанып атабыз. Баары жакшы, экскурсия жакшы өтсүн. Эмнеси жагып атат шаардын? Шаардын эми аба ырайы, кооздугу баягы Кыргызстанга бир аз окшош кетет экен да. Эмнеси? Тоолуулугу. Эң негизги тоолубуз да. Ошонусу жагып атат. Жакшы буюрса. Биринчи жолу келип атам. Барнаул. Шаар кандай экен? Шаар негизинен аябай жакты. Бул баягы
эски шаар болуп баягыдан да тарыхый шаар катарында көрсөк болот экен. Анткени ошол 17-18 кылымдагы мекемелердин бүт бардыгы сакталып калыптыр. Аябай гана жакты мага негизинен. Шаар ушул жака жөнөп атканда ушул шаар тууралуу маалыматтарды көрүп издедиңизби? Кызыктыңызбы эмне бул шаар экен деп? Негизинен мен бул Алтай дегенде эле мен ошо Алтай Республикасы катарында элестетип алыптырмын. Акасы бул тескерисинче бул Алтай край деп бул өзүнчө бөлөк, бул башкача Барнаул, бул башкача кооз шаар экен да негизинен. Бишкек менен эмнеси окшош экен? Мен Барнаулда жүргөндө негедир Бишкекте жүргөндөй эле жүрүп атам. Анткени көчөлөрү баскан турган элдердин мындай жөнөкөйлүгү окшош турат экен аябай. Сейчас находимся возле реки Аби. Это Нагорный парк, верхняя часть нашего города. Биз азыр Об дарыясынын жанында турабыз. Бул Нагорный паркы, шаарыбыздын үстүңкү бөлүгү. Ал тарыхый жайлардын бири. Мурда мында белгилүү инсандардын көрүстөнү бар эле. Азыр эми шаардыктардын эс алуучу жайы болуп калды. Здесь было захоронение известных людей, а сейчас это территория для отдыха горожан. Когда я приехала сюда, в Барнаул, из Кемерово, это было 60-й год, 1960 год. Здесь построили ВДНХ, в общем, это было. Мен Кемеровадан Барнаулга келгенде 60-жылдары болчу. Ошондой, бул жерге ВДНХ курулган эле. Биз аябай көп келчүбүз. Мында жыл сайын күзүндө гүлдөрдүн көргөзмөсү болуп, анда баардык түшүмдүн түрлөрү павильондорго толуп турар эле. Балдарды ээрчитип алып, келгендердин баарына Об дарыясын кайра-кайра көрсөтө берчүбүз. Совет мезгилинде мынчалык жасалгаланган эмес болчу, бирок бизге аябай жакчу. Азыр эми ошол павильондордун баарын алып салышып, мындай кооз имараттарды тургузушту. Мен азыр Доксаева деген тээ алыстагы кичи райондо жашайм. Аябай алыс. А просто с ВДНХ вот эти павильоны старые снесли, и вот это все новое стали сделать. Но лет 13 назад я уехала жить в Москву, и сейчас приезжаю сюда в гости к родителям. Мы находимся в Нагорном парке, место, которое, наверное, не знаю, любят все барнаульцы. Мындан 13 жыл мурда Москвага кеткем. Азыр эми ата-энеме конокко келип турам. Биз турган жер Нагорный паркы. Аны бардык барнаулдуктар жакшы көрөт. Бул жерге биз мектепке окуп жүргөндө көп келчүбүз. Биздин ушул жерде жолугушубуз салтка айланганы эсимде. Тигил жакта Барнаул деген жазууну көрдүңүз да. Ошол тамгалардын бысынын үстүнө чыкса болот. Азыр эми бул жерде аябай өзгөртүшүптүр. Мага аябай жакты. Мурда тагыраагы 90-жылдары. Бул жер аябай талкаланган дөө эле. Жада калса 2000-жылдары дагы өзгөрбөгөн болчу. Мен бүгүн эртең менен эле учуп келдим. Анын курбуларым дароо эле бул жака алып келишти. Аба ырайы дагы минтип сейилдөөгө шарт түзгөндөй. Мен үчүн бул жер шаардын жүрөгү. Анткени мындан шаарды, ошол эле учурда табиатты дагы көрөсүң. Недавно самолеты, и вот меня сразу сюда привезли друзья, и здесь прекрасно. Еще с погодой повезло.